Жалал Абадта 28 ноябрь парламенттик шайлоодо 3 айыл аймактын жана 1 шаардын тургундарына 3 бюллетень берилет. Алар жогорку кеңештин депутаттарын тандоо менен бирге ал күнү жергиликтүү кеңешинде депутаттарын шайлашат. 28 ноябрда жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо менен катар жергиликтүү депутаттарда шайланган аймактар: Аксы районунун Кербен шаарында, Чаткал районунун Терексай айыл аймагында, Тогуз-Торо районунун Тогуз-Торо айыл өкмөтүндө жана Токтогул районунун Өзгөрүш айыл аймагында. Өзүбүздүн информациябызды борбор шайлоо комиссиясына беребиз. 15 депутат келди, 16 депутат келбеди. Кворум жоктугуна байланыштуу Кербен шаарынын мэрин шайлоо өткөрүлгөн жок. Быйыл апрелде 28 шаардык кеңешке шайлоо өткөнү маалым. Алардын катарында Кербен шаарынын депутаттары шайланган. Бирок андагы 31 депутат 4 ай бою бир пикирге келе албай, кворумдун жоктугунан таратылган. Тагыраагы депутаттар Кербен шаарына мэр шайлоо үчүн 4 жолу чогулушунан да майнап чыкпаган. Мыйзам боюнча эгер кеңеш 3 ирет мэрди шайлай албаса тарашы керек. Бирок БШК Кербендин депутаттарына 4-чү ирет мэрди шайлоого мүмкүнчүлүк берген. 4 жолу шайлай албай калып атат мэрди. Кайра кошумча мүмкүнчүлүк бергенине да карабай шайлаган жок. Ошондуктан борбордук шайлоо комиссиясынын сунушу менен президент Кербен шаарынын мэрин мөөнөтүнөн мурда шайлоону дайындайт эми. Мыйзам боюнча ошондой. БШК Кербен шаардык кеңешин таратуу боюнча президентке кайрылган. Өлкө башчы Садыр Жапаров 15 октябрда шаардык кеңешти таркатуу жөнүндө жарлыкка кол койгон. Анда мөөнөтүнөн мурда шайлоо 28 ноябрга белгиленген. Учурда жергиликтүү кеңешке 8 партия катышууда. Өнөктүк күнү шайлоочуларга 3 бюллетень берилет. Кербен шаарында 8 саясий партия катышууда. Республика саясий партиясы, Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы, Альянс саясий партиясы, Ишеним, Ынтымак, жана ошо Ата журт Кыргызстан, Эмгек саясий партиялары бар. 8 саясий партия аттанып жатат. Башка шайлоо участкаларына караганда булардын айырмасы эми 3 шайлоо бюллетенин алат, 3 урна коюлат, ушу 3 урнага шайлоо өткөрүлөт. Ал эми жогоруда аталган 3 айыл аймактын жергиликтүү кеңештерине шайлоо мөөнөтү эми келди. Ушул тапта дубандардагы бардык шайлоо участкалары шайлоого даяр. Шайлоочулардын акыркы тизмелери эсептелип, тилкелерге илинген. Облус боюнча 685 миңден ашуун шайлоочу катталган. Шайлоону өткөрүү боюнча, уюштуруу боюнча штаб түзүлүп 41 адамдан турат. Анын ичинде биз ар бир район шаарларга областтык жетекчилерден да кураторлорду да шайлаганбыз, чтобы барып кемчилдиктер жокпу, билесиздер, 28-нде эгер суук болуп калса, жылуулугу кандай болот? Себеби урналар эгер суук болуп калса иштебей калышы да мүмкүн. Ошон үчүн комнатный температуралар болуш керек. Бардыгы боюнча иштер жүрүп жатат азыркы учурда. 5 күндөн соң өлкөдө саясий өнөктүк орун алат. Ал шайлоодо элдин активдүү катышуусу маанилүү. Мындан улам 2 жыл мурун түзүлгөн Келечекке жол коомдук уюму учурда жерлерди кыдырууда. Алардын максаты шайлоого элдерди массалык катыштыруу, добуш сатпоо жана шайлоодон кийин да тынчтыкты сактап калуу. Бул багытта бардык тараптан иштер алып барылууда дешет. Бул жалгыз эле партиялар жоопкерчилик албастан, өкмөт дагы борбордук шайлоо комиссиясы жоопкерчилик алсын. Давай статьяны киргизели деп, мына атайын чакырууларды кылып, мына ушундай келишимди түзүп, мына келишим деп 4 тараптуу келишим менен чыктык. Шайлоонун таза жана акыйкат өнүгүшүнө жараша жыйынтыктар жарыялангандан кийин утулганын моюнга алып, жеңүүчүлөрдү куттуктоого. Анан аягында биздин улуттук долбоор мен кол койдум. Ушу биздики милдет мындай. Ушул макулдашуунун бардык тараптарынын келишимдеги алган өз милдеттенмелеринин аткарылышына көз карандысыз жана калыс мониторинг кылууга. Бүттү. Ушинтип мына өзүңүздөр көрсөтүп коем, мына ушул партиялардан азыр 16 партия кол койду. Жалал Абад облусу боюнча 452 шайлоо участкасы бар. Учурда бардык тилкелерде даярдыктар көрүлдү. Жалал Абад облусунун аймагында үгүт өнөктүгү башталгандан тартып, бүгүнкү күнгө чейин шайлоого байланыштуу 40 факты катталган. Анын эң көбү, тагыраагы 18 фактысы Сузак районуна тиешелүү. Бүбүсара Орозалиева, Шарзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.